Айша энебиз айтат: "Ey Аллахтын элчиси, sizge Uhud günüdөн katуу, кыйынчылыктуу, кайгылуу күн болгон беле" деп. Себеби Ухуд күнү пайгамбар алейхиссалату вассаламга өтө катуу, оор күн болгон. Себеби пайгамбар алейхиссаламдын ал күнү мубарак жүзүнө чокмордун темирлери сайылып, мубарак тиштери сынып, жада калса пайгамбар алейхиссаламды өлдү деген сөздөрдү дагы мушриктер таркатып, сахабалар пайгамбар алейхиссалату вассаламга эгер кайтыш болсо, анда бизге жашоодун кереги жок деп, алар дагы көңүлдөрү бошоп, кыжаалат болуп калган оор күн эле. Ошол күндөн дагы оор күн болгонбу сиздин жашооңузда? Же Ухуд күнү сиз үчүн эң оор күн болгонбу деп сураганда, пайгамбар алейхиссалам айтты: "Сенин коомуңдан келген кыйынчылык ошол эң катуу кыйынчылык болчу" деп. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талиб кайтыш болгондон кийин Меккеликтер катуу каршылык көрсөткөндө, пайгамбар алейхиссалату вассалам аракет кылды, башка урууларга барып сурап көрөйүн, балким алар динди кабыл кылып жардам берер деп. Фаамада иля Сакифин яржу айяувуху ва янсуруху. Пайгамбар алейхиссалам Таифте жашаган Сакиф уруусуна барды. Алар мени күтүп алса, мен Таифке келсем, анан булар менин диниме жардам берсе деген үмүттө болчу. Фаважада саласата нафарин минхум садата Сакифин ва хум ихватун. Ошол Сакиф уруудун эң башчысы болгон, эң кадырлуусу болгон 3 адам бар эле. Арабтар ушундай жашайт эле, эгерде алардын башчысы бир сөздү айтып кабыл алса, аны бардыгы макул деп кабыл алат болчу. Пайгамбар алейхиссалам барып баары менен ошол башчылары менен сүйлөшөйүн деп башчыларына барды. Алар 3 бир тууган адам эле. Ялия ибн Амрин ва Хабиб ибн Амрин ва Мас'уд ибн Амр деген 3 адам болчу. Амрдын уулдары эле. Ялила, Мас'уд, анан Хабиб. Ушул 3 баласы болчу. Фаарада алейхим нафсаху. Пайгамбар өзүнүн сунуш кылды. Аллах мени пайгамбар кылып жөнөттү. Кайсыл адам пайгамбарды кабыл ала турган болсо, ага жардам бере турган болсо, ал инсан түбөлүктүү бактылуу болот деп. Мен я'вини, мен янсуруни, хатта убаллига рисалати Рабби фалаху жанна. Ким мени күтүп алып, жардам берсе, ошол инсан пайгамбарлык менети жеткизгенге чейин, ошол инсанга жаннат деп пайгамбар ар бир урууларга өздөрүнү сунуштайт эле. Мен алып кетип жардам бербейсиңерби? Бул Аллахтын берген дини деп. Ажылыкта да пайгамбар эсен баарына сунуштайт болчу, бирок баары качат болчу да. Себеби дин башында көрүнгөндө чоочун көрүнөт, жөнөкөй көрүнөт, жат көрүнөт. А бирок ошону ала турган болсо, ошондо ийгилик болот да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам төрөлгөндөн кийин сүт эмизгени берип жаткан учурунда, анда да ошол не кылды, арабтардын аялдары келип балдарды карап алганда, тандап алганда, байдын балдарын, ата-энеси барларыны, көп акча төлөй тургандарды алды. А пайгамбар алейхиссаламды эч ким алган жок. Сураса эле атасы жок деп чыгат. Сураса эле атасы жок деп чыгат. Ошондо Халима Саадия бактылуу инсан эле. Бирок ал дагы кедей болгондуктан, ал дагы балдарды жакшы бага албагандыктан, ага да эч ким бергенге даяр эмес эле да. Ошондо баягы эки аргасыздан биригип калып айтты: "Эми эч нерсе жок кетпей, ушул баланы болсо да ала кетейин" депчи. Келе жатканда төөсү чарчап, баса албаган, күчү жок эле. Пайгамбар эсамды алганда, колуна алгандан кийин жашоосу өзгөрдү да. Белине күч толуп, өзү сүттүү болуп, төөсүнө күч толуп, кайра кайтканда заматта төөсү эң биринчи кетип баштады. Ушунчалык жетим көрүнгөн, алсыз көрүнгөн динди кармаганда адамдын жашоосу өзгөрөт. Али аны менен жашоо эмес, кармаганда. Пайгамбар эсамдын бөөк мезгилинде, кичинекей кучактагы мезгилинде ушунчалык берекелер тийгизет эле да. Дал ошондой берекени сунуштап, пайгамбар эсам Аллахтын берген вахиси менен Сакиф уруусуна барса, алар ошол убакта эмне кылды? Пайгамбар эсамды кабыл алганга даяр болбоду. Тескерисинче эмне кылды? Пайгамбар алейхиссалату вассалам ага арыз муңун айтса шылдыңдайт. Шака илейхимил бала, кыйынчылыктарын айтып берди. Абу Талиб деген
тууганым бар эле, ал өлүп калды, кыйнады. Ошондой эле Хадича радиаллаху анха кайтыш болуп аткан ошол жылы ушунчалык катуу кыйналган жыл болчу да. Ошол жылды пайгамбар сам кайгы жылы деп атап койгон. Ушул жылдын атын кайгы жыл деп атаймын деген. Эмне үчүн? Үйдүн ичинен жардам берген Хадича энебиз жок болуп калды. Үйдүн сыртынан жардам берип турган Абу Талиб жок болуп калды. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга көкүрөгүн тосуп жардам бергенге адамдар азайып калгандыктан не кылды? Кыжалат болду. Мантахака каумуху минху, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын коому канчалык кайгы капага салганын айтып берди. Алар көңүл айткандын ордуна тескерисинче факала ахадухум, үч бир тууганын бирөөсү айтат: Ана асриqu thiyabal ka'bati in kana Allah ba'ataka bi shay'in qat. Эгерде Аллах сени пайгамбар кылып жөнөткөн болсо эле, анда мен Кабатуллону барып, Кабатуллонун үстүнөн жапкан кез эмес, ошону уурдап кетемин дейт. Мунун мааниси сени эч ким пайгамбар кылып жөнөткөн жок, жөн эле жүр деген маани айтып атат. Эң сыйлуу нерсени уурдап кетем деген маани айтты да. Wa qala al-akhar wallahi la ukallimuka ba'da majlisika hada kalimatan wahidatan abada. Экинчи айтты, ушул мажлистен кийин сага мен бир жолу дагы сүйлөбөймүн дейт. Бир калима дагы сүйлөбөймүн. La in kunta rasulan la anta a'zamu sharafan wa haqqan min an ukallimak. Эгер сен пайгамбар болсоң, анда мен сүйлөгөндөн улуу адамсың. Сен мен сүйлөй турган адам эмессиң, сен улуу адамсың. Пайгамбар болбой турган болсоң, анда мен сүйлөй турган адам эмессиң сен dedi. Ал эми үчүнчүсү айтат: "Ва qala al-akhar a'jaza Allah ay yursila ghayrak." Аллах таппай калыппы сенен башканы жөнөткөнгө dedi. Пайгамбар айтсам бул үчөөсүнөн көңүлү калып, андан кийин Сакиф уруусуна эми элиге дават кыла берейин, чоңдор кабыл албаса жок деп элдерине дават баштап жүгөргөндө ва афшау залика фи Сакифин, чогултудагы Сакиф уруусуна айтты, ушундай деген адам келди, кабыл албайсыңар, аны урасыңар деп шылдыңдады. Ва ажмау, бардыгы важтамау ястахзиуна би Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар алейхиссаламды шылдыңдаганга, урганга чогулуп алдылар эми. Ва қааду лаху саффайн ала тариқихим, пайгамбар сам кайта турган жолго эки сап болуп тизилип алдылар. Фа ахаду би айдихимул хижара, таштарды алып алган эле. Фа жаала ла ярфау риджлаху ва ла ядауха илля радахуха бил хижара. Пайгамбар алейхиссалам ар бир кадамы сайын урат болчу, ар бир кадамы сайын урат болчу. Ва хум фи залика ястахзиун, таш келип тийгенде адам кичине кыйналганда күлөт болчу шылдыңдап, мына ушундай кылып атабыз деп. Ва ясхарун, мыскылдайт эле. Ушунчалык пайгамбар сама катуу жүрөгүнө тийди, денесине таштар тийип жатты. Фаламма каласа мин саффайхим, алардын саптары түгөгөн алыстыкка чыкканда ва кадамаху тасилани дама, пайгамбар самдын мубарак буттарынан кан агып кетти. Амада ила хаятин мин курумихим, алардын жүзүн бактарынан бир бакка бар, пайгамбар сам ошол жерде кичине эс алууну каалады. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол бакка келди. Фаата зилла хабалатин миннал карм, ошол жүзүмдөрдүн бир чоң көлөкөлүү багын астына келди. Фажаласа фи аслиха макрубан мужан тасилу кадамаху дима. Пайгамбар алейхиссалам баягы дарактын астына келип, кыжаалат болуп, башыны жерге салып, мубарак буттарынан кан агып олтуруп калды. Фаида фил карб, ошол карм, ошол бакты Утбат ибн Рабиа менен Шайбат ибн Рабиа. Пайгамбар саллаллаху алейхи Меккеде кече айттык го, Меккеде кыйнаган баягы жетөөсүн экөөсү, Рабианын эки баласы Утба менен Шайба көрүп калды. Булардын ниети бар эле, эгерде бир алыс жерде эч ким жокто бир колго түшүп калса, муну өлтүрүп коелу дегенде ойлору бар эле да. Ошентип айтып жүргөн эле. Баягы экөөсү көрүп калгандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи бул экөөнүн жанына келишин не кылдык, жактырбадылар дагы. Сөздөр душмандык кылып жатты пайгамбар алейхиссалату вассаламга. Бирок пайгамбар алейхиссаламдын кыжаалат болуп, кыйналып калгандыгын көрүп, боороруп кеттилер да булар кайрачы. Анан өзүнүн Аддас деген кулу бар эле, ошол кулуга жүзүн берип, мынаны тетиге апарып берип койгонуң деди. Ошол Аддас деген кулу насрани болчу, Нинава деген жерден эле. Фаламма атаху вадаа ал-инаба байна ядайх, ал дагы түп сап келип жүзүнү пайгамбар сама алдына койду. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям бисмиллах деп алды да. Фаажиба Аддас баягы таң калып, факала лаху Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям таң калып кетти. Бисмилла деген сөз бул жакта жок эле, бул кандай адам депчи. Пайгамбар сам айтты: "Мин айярдан Аддас, Аддас сен кайсыл жерден болосуң?" Факала ана мин ахли Нинава, мен Нинава деген жерден болом. Факала набию саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар сам айтат: "Мин ахли Мадинатир ражулус салих Юнус бин Матта." Алланын сүйүктүү кулу жашаган
Yunus bin Matta, Yunus aleyhissalamдын айылынан туруп, ошол шаардан турбайсыңбы? Факала ла Аддас, ма юдрика мен Yunus bin Matta. Сиз каяктан билесиз Yunus bin Matta деген? Бул арабтар эч кимси түшүнбөйт. Кандай нерсени Лат, Уза деген буттардан башканы. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن يونس ما عرف. Пайгамбар сама вахий кылынган Yunus алейхиссаламдын окуялары мындай болгон, тигиндей болгон деп айтып берди. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا يبلغه رسالات الله عز وجل. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир дагы адамды калтырбайт эле дават бергенде, бул төмөн адам, жөнөкөй адам түшүнбөйт деп айтпайт эле. Өзүнүн халатын караңыз. Душмандары боору оруп, мубарак буттарынан канчыгып баса албай, эс алып отурат. Чарчап калды. Ошол убакта эмне кылып атат Пайгамбар алейхиссалату вассаламга? Кул келсе, насрани кул келсе, ошого дават берип атат. Yunus алейхиссалам мындай болгон, сен ошол жактан турбайсың. Хикматты караң, мусулман бол деген жок да. Сен ошол жактан болосуң, тааныш керек. Даватта биринчи тааныш кыла дейт го. Сен Yunus bin Matta, Yunus алейхиссаламдын шаарынан турбайсың. Ал Yunus алейхиссалам пайгамбар болгон, ал мындай болгон, ал мындай болгон, бүт окуяларын айтып берди. Ошол убакта Yunus bin Mattанын окуясын айтып бергенде, дагы сурап калды. Акбирне хабара Yunus bin Matta. Yunus bin Mattанын окуясын дагы айтып бериңиз, дагы айтып бериңиз. Пайгамбар сам көп айтып бергенден кийин харра саджидан ли Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, бая Аддас деген насрани кул сежде кылып, ва жаала юқаббилу қадамайхи, пайгамбар самдын буттарын өп баштады. Ва хума тасилани дима, ошол эки буттан кан агып жатат эле, ошо каныга карабастан өптү дейт. Фаламма абсара Утба ва ахуху Шайба ма фаала гуламахума, экөөнүн кулу пайгамбар сама кандай сежде кылып, баягы кан болгон бутуна карабастан өпкөнүн көргөндө үн чыкпай бири-бирине карап туруп калдылар. Качан келген убакта кала лаху ма ша'нука сажатта ли Мухаммадин ва каббалта кадамай, не болду сен Мухаммадка сежде кылдың? Эмне болду сен анын буттарын өп жатасың? Лам нарака фаалта хада би ахадин минна, кожоюнуң болгон бизди андай кылган эмессиң го сен дегенде, кала хада рожулун салихун, бул жакшы адам. Мага айтып берди, биз тараптагы болгон Аллах пайгамбар кылып жөнөткөн Yunus bin Matta деген пайгамбар туурасында. Анан бул мага айтты, Аллах муну пайгамбар кылып жөнөтүптүр депти. Ушунчалык катуу кыйынчылык келди, себеби пайгамбар алейхиссалам бул күнү жалгыз эле да. Ухуд күнү кыйынчылык келди, бирок жанында адамдар бар эле да. Бирок Таиф күнү пайгамбар алейхиссалам жалгыз кыйналган эле. Ошол убакта ушунчалык катуу кыйналгандан пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ва ана би qarni sa'alib", Таифтен кайтып келе жаткан убакта Qarnul Manazil деп коет. Ошол Qarnul Manazil деген жерде Таифтен келе жаткандар ихрам байлай турган миқат. Ошол жерге келгенимде фарафa'tu ra'si, башымды көтөрсөм, fa idha ana bi sahabatin, менин үстүмө бир булут келип, qad adallatni, мага көлөңкө кылып турган экен. Fa nadartu fa idha fiha Jibril, карасам ошол булутта Жибрил бар экен. Fa nadani fa qal, Jibril айтат: "Inna Alloha qad sami'a qawla qawmik", Muhammad, Алла сенин коомуңду сага кандай каршылык кылганын, сени кантип кыйнаганын, анын сөздөрүн баарын укту. Ва ма радду алейк, алар сага эмне деп жооп бергендерин Алла укту. Qad ba'athallahu ilayka malakal jibal, Алла тоо периштелерин жөнөттү. Li ta'murahu bima shita, каалаганыңа буйрук аткарат азыр депти. Асмандагы периштелердин райымы кайнап кетти. Периштелер уруксат сурап атат: "Биз ошол коомду жок кылалы. Эмне үчүн? Пайгамбар деп барган, аларга жакшылык каалаган адамды ушунчалык кыйнайбы" депчи. Ушунчалык кыйнайбы деп. Жана айттык го, душманы чыдабай кетти жер бетинде, асмандан периштелер чыдабай кетти. Алланын райымы кайнап кетти деп. Алла айтты Мухаммадга жөнөт. Ушул Мухаммад кандай буйруса ошондой кылсын депчи. Алланын рахматы келгенден кийин пайгамбар алейхиссалату вассаламга жөнөттү эле. Фанадани малакул жибал. Эми тоолордун периштеси пайгамбарыбыз айтып атат. Салам берип, фасаллама алайя, мага салам берди. Сумма кал я Мухаммад. Факала залик, пайгамбарыбызга кайрылып айтты: "Сенин коомуң сага кылган жооуну, сага кылган мамилесин Алла көрдү, укту, мени жөнөттү. Фамашита, эмне дейсиң, мен азат кылам. Иншита ан уппика алейхим ал-ахбашайн, эгер каласаң эки тоодун үстүнө жаап саламын" деди. Канчалык катуу кыйынчылык жеткизген адамга пайгамбар сем не деп атат? Бал аржу ай яхриджаллаху мин аслабихим ман я'будуллаха вахда ва ла юшрику бихи шай'a. Балки мен үмүт кылам, Аллах Таала ушулардын өздөрүнө хидаят бербей турган болсо, анда булардын урпактарынан, келечекте балдарынан Аллах Таала Аллахка гана ибадат кылган, ширк кылбаган таза инсандарды чыгарат dedi. Канчалык жакшылык каалап атат. Ошол үчүн пайгамбарыбыз сыфаты ушул эле,
канчалык жахилдик болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошончолук жакшылык кылат болчу да. Канчалык жамандык болсо ошончолук жакшылыгы кайнай берет эле да. Жамандыкка жамандык кылса, ачууга ачуу келтирсе, бул дайынын иши эмес. Буну менен көп адамдардын оңолушуна себеп боло албайбыз да. Жаман адамга ачуулансаң, ага теңелсең жаман болосуң. Бирок ал адамга жакшылык кайтара турган болсоң жакшы болосуң да. Ошол үчүн эмне дейт? Жамандыкка жамандык ар кишинин иши, ар ким кыла алат. Аны эшек да кыла алат, урсаң тебет. Бирок жамандыкка жакшылык бул эр кишинин иши да. Сага канчалык жамандык кылса, ошончолук жакшылык кылгын да. Ошондо эмне кылды пайгамбар саллаллаху алейхи Аллага карап дуа кылат. Аллахумма илейке ашку дуафа куввати. О Аллахым, мен сага арызданам өзүмдүн алсыздыгымды. Алар мени урду, аларды бир нерсе кыл деген жок да. Алла алардын балдарынан хидаят берген жакшы инсандарды чыгарсын. Эми Аллага дуа кылып атат. Периштен айтат, жок, кереги жок, сен кете бергиниң. Аллахым, мен сага арызданамын өзүмдүн алсыздыгымды. Вакиллата хилати алан нас. Адамдарга жакшы кылып түшүндүрүп бере албагандыгым бул менин кемчилдигим дейт да. Биздин табиятыбыз ушундай көнүп калган, урматтуу бир туугандар. Бирөө бир жамандык кылса, жамандыктын күнөөсү ким экен деп элден издейди, ким кылыптыр депчи. Пайгамбар сама жамандык кылды. Айтып атат Жибрил алейхиссалам, алар сага жамандык кылды. Алардын сөзүн Алла укту. Мана периштелер келди. Бул чечим адилеттүү чечимсе, жок, алар эч нерсе кылган жок. Алла алардын балдарынан жакшы балдар чыгарат. Айып менде деп атат. Я архамар рахимин, о мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. Анта раббул мустазафин. Алсыздардын Роббиси сен болосуң. Анта рабби, Роббим, сен менин жаратуучумсуң. Ила ман такилуни, сен кимдин, мени кимге таштап койдуң? Ила баидин ятажахамуни, мени кордогон алыстагы душмандарга таштадыңбы? Мени кимге салып бердиң? Ин лам якун бика гадабун алайя фала убали. Эгер мага ачуун келип калбаса, ушул алсыздыгыма, ушул кыла албагандыгыма, жакшы дават кыла албагандыгыма, сенин мага ачуун келбесе, мага эч нерсе болгон жок. Фала убали, мен эч нерсе болгон жок, эч нерсе болгон жок, мага азыр депчи. Асмандагы периштелер чыдабай атат, жердеги душмандары чыдабай мээримин төгүп не кылып атат, жүзүн берип икрам кылып атса, пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, Роббим, менин алсыздыгыма сенин ачуун келбесе, анда мага эч нерсе болгон эмес. Ким пайгамбар саллаллаху жакшы дават кыла алат? Эч ким кыла албайт. Эң жакшы дават кылган, эң чырайлуу кылган, эң хикматтуу зат пайгамбар алейхиссалату вассалам. Ошол зат эмне деп атат? Мен алсыздык кылып атам. Валакин афиятака хия аусали. Роббим, сенин афиятың, сенин жакшылыгың өтө кенен болот. Ошону үмүт кылам. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك. О Роббим, сактык тилеймин, караңгылыкты жарыткан, дүнүйө жана акыретти оңдогон сенин нуруңдун себебинен Алла мага сенин ачууң келбесинчи, мага капы болбочу деп сурап атат. Ав яхилла алайя сахатук, же болосо мага ачууң келип калбасын, же мага Аллах таала сен бир кырсык жөнөтпөгүнүң, лакал укба, сага жалбарамын, хатта тарда, сен разы болгонго чейин сага жалбара берем. Алла мага ачууң келбесе болду. Ла хавла ва ла куввата илля билля деп пайгамбар дуасын бүтүптүр. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, кыйынчылык келген убакытта биринчи өзүнөн издей турган болсо коом оңолот. Эмне үчүн бүгүн өлкөбүз оңолбой жатат? Эмне үчүн бүгүн жашообуз кыйын болуп жатат? Нерселер кымбаттап жатат десе, бардык экинчилерди көрсөтүп атат, тигилер кылып атат депчи. Пайгамбар сам үйрөтүп кеткен, жамандык болгон учурда сен өзүңдөн биринчи айыпты издегениң. Ошого сен эмне салым коштуң ошол жамандыкты токтотконго? Же сен себепчи болуп калдыңбы депчи. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, пайгамбар сам ушунчалык кыйынчылыктарды көрүп, көрүнгөн жерден таш жеп, таяк жеп, кыйналып, жалбарып жүрүп дин менетин бизге жеткизди. Биз дагы башкаларга жеткизип беришибиз бул милдет болот. Албетте биз мынчалык кыйналбайбыз. Бирок урматтуу бир туугандар, пайгамбар эсам кыйналып ушинтип ыйлай турган болсо, биз жөн эле жумшак төшөктөн туруп тахажжудда ыйлап Аллага дуа кылсак, Алла ошону менен жеңилдик менен Аллах таала дин менетини кылганга Аллах мүмкүнчүлүк берет. Аллах таала баарыбызга афият берген болсун. Бул нерселерди окугандан максат эмне, урматтуу бир туугандар? Дин бизге канчалык кыйынчылык менен жеткенин билели да. Дин бизге канчалык кыйынчылык, канчалык курбанчылык менен келген, канчалык көз жаш, канчалык адамдардын жашоолорундагы каалаган нерселери болбой, көөдөндөрүндө арыз моңу калып кеткен. Биз дагы кээ бир адамды бүт элдер жакшы жашасын үчүн бир канчабыз кичине кыйналып менет кылсак, көп элдер бактылуу болуп туура жашайт. Аллах баарыбызды ушул дин менетине кабыл кылган болсун.